Окуя 24 август күнү кечки саат 11-лерде Сузак районунун Лелин айылында болгон. Анда короосундагы багын сугарып жаткан 67 жаштагы Юрий Гвайдулин менен айылдын 17 жаштагы тургуну суу талашып ортодо чыр чыккан. Я получил удар кетменем в правую сторону. Бир убакта кетме менен оң жак бетиме уруп жиберди. Мен аларга суу коюш менин кезегим экенин түшүндүрүп жаткам. Жерге жыгылып, жактарым оруп жатып калганымдан кийин алар мага окшогондорду өлтүрүп эле коюш керек экенин айтышты. Я говорю, вы мне челюсть поломали, тебе собака убить надо. Вот. Ортодогу чырдан жабырлануучунун жаак сөөгү сынып, ооруканага жаткырылган. Ага операция жасалып, учурда абалы турукташкан. Двойной открытый перелом нижней челюсти, суставной головка слева, справа, ментальной области. Анан жакшы азыр кабалы, температура жок, башка жок, лечениясын алып атат. Ошол күнкү окуяга күбө болгон жабырлануучунун коңшусунун айтуусунда, жалгыз жашаган пенсионер жубайлардын үйүнө 2 бала келип, ыз ичүү салып токмоктоп кеткен. Алардын белгилешинче, жубайлар экөө тең мугалим болуп, мындай чырларга аралашчу эмес. Мен сөзүмдү деле сен ким элең дегенси уккудай эмес. Ал балачы ушундай укмушту да жини келип калыптыр. 2 бала экен, экөө. Ошонча сөгүштөн кийин сөз кайтарса болот эле да деп карап турсам сөз кайтарбады. Көрсө юрбасошунун жагы сынып калган экен да. Анан ушул бети ушундайынан кан экен. Баягы канды көрүп мен өзүм да коркуп кеттим, аябай. Эмне болду экен деп. Гапка сөзгө келбейт баягы бала. Сөгүп сагы ошентип чыгып кетти. Ал эми карыяны сабады делген өспүрүмдүн атасы баласы да пенсионерден таяк жегенин айтууда. Ага карабастан ооруканага кечирим сурап да барышкан. Адам келишик кылабыз деп биз больницасына бир эмес 2-3 жолу барганбыз, кабыл кылбады. Больницанын расходун көтөрүп коелу. Ошондой максат менен барганбыз, бирок кабыл кылбады бул адам. Балдар менен сүйлөшкөнбүз. Балдары чоң сумманы айтып атат бизге. Ал сумманы биз көтөрө албайбыз. Ал сумманы айтсам $60 сурап атат бизден. $60 биз таба албайбыз. $60,000. Жогордагы окуяны милиция териштирүүдө. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, эки тарап тең ооруканага жатып, бири-бирине карата арыз жазган. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине эң баштык беренеси менен жазык кодексинин 266 беренеси менен сотко чейинки өндүрүш ачылып, учурда тергөө иштери жүрүп атат. Тергөө тарабынан тиешелүү делген бардык экспертизалар дайындалган. Учурда ошол экспертизанын жыйынтыктарын күтүп атабыз. Буга чейин да Борбор калаада эки жаранды аябсыз сабаган видео интернетке тарап, шектүүлөрдү милиция кызматкерлери качырып жибергени белгилүү болгон. Ага байланыштуу бир нече милиция кызматкери иштен айдалды. Ал эми жогордагы окуяда карыяны токмоктоду делген 17 жаштагы баланын жакындары да кафе-ресторан иштеткен бай үй-бүлөдөн экени айтылууда. Мындан улам коомчулукта байлык бийлиги бар чоң муштумдар каалаганын токмоктосо болот деген түшүнүк жайылууда дейт медиа эксперт Жалил Сапаров. Мисалы, менин байкем прокурор болуп турат, менин тиги тууганым жерде бийликте отурат, мен дагы бир тууганым депутат болуп отурат деп туруп, ал бардык нерсени жасай берип атат да. Аларды биз эч кимдин исине тие албай атабыз дагы. Анан кийин алар өзүнүн колунан келген бардык нерсени жасап атат. Аны көргөн коомчулуктун дагы, аны көргөн жаштардын, келечек муундардын дагы көз караштары, баалуулуктары, бул позициясы өзгөрүп атат дагы, анан ушундай жаман нерселер келип чыгып атат. Талдоочулар үрөй учурган мындай окуялардын алдын алуу үчүн мыйзам баарына бирдей жана так иштеши зарыл дешет. Антпесе бул сыяктуу окуялар убакыт өткөн сайын улам көбөйүп барарын эскертишүүдө. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Дуолдаев, Жалал Абад облусу.